бизде атайын студия болот. Буюрса алтын, күмүш кнопкаларды дагы алганга Аллахым насип кылсын. Учурда каза намаздарды окуймуз. Каза намаздарды биз кантип окуйбуз? Канча каза ошолорду эсептеп чыгасыздар. Эң оңой жолу пешинге пешинди кошуп окуу. Чубак устаздын айткан бир сонун сөзү бар. Багымнатты багымнатка, пешинди пешинге кылып окуп беребиз. Оптом деп коет. Буну оптомдон бүтүрүп алсаңыздар дагы болот. Каза кылып койгон намаздарыңыздарды кошо окусаңыздар, ага нур үстүнө нур болот иншалла. Галочкаларды коюп, птичкаларды коюп кете бериңиз окуп алсаңыз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бүгүн бизде эң сонун темалар менен сүйлөшмөкчүбүз. Иншалла менин YouTube каналыма кош келипсиздер. Барыңыздарды жакшы көрөмүн. Буюрса баракчама катталып алыңыздар. Себеби баракчама катталып өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен бөлүшсөңүздөр болот комментарийге. Бул жакта мен сиздерди карап, биз окуп турабыз. Сиздердин жазган каттарыңыздарды бизге келет. Бизде атайын студия болот. Ошондой YouTube'дарды карап, бизге ошол жактан ушу комментарий жазды, ушу лайк басты, же болбосо мынча просмотр жана ошондой эле ушул адам подписка кылды деп бизге көрүнүп турат. Канча подписчик болгонун иншалла бул биз үчүн өтө чоң мотивациялардын бири болот. Иншалла буюрса алтын, күмүш кнопкаларды дагы алганга Аллахым насип кылсын. Бүгүн бизде эң негизги темалардын бири бул намаз, хиджаб жана ошондой эле орозо. Алгач мен намазга кантип келгенмин, ошону сиздерге айтып берейин. Намазга мен кичинекейимден эле келгенмин, бирок учурда каза намаздарды окуймун. Каза болгон намаздарды азыр жазып алып атайын окуймун. Каза намаздарды биз кантип окуйбуз? Ошол жөнүндө сиздерге жооп берип кетсем. Каза намаздарды сиздер окуш үчүн атайын бир дептер ачып алыңыздар. Ушул сыяктуу дептер ачып, буга чейинки каза болгон намаздарды жазасыздар. Канча каза ошолорду эсептеп чыгасыздар. Эсептеп санап чыккандан кийин аны болсо күндөргө бөлүп чыгасыздар. Мисалы, эң оңой жолу пешинге пешинди кошуп окуу, пешин убагында багымнаттын казасын кошуп окуу. Ал эми куптан намазына куптанды кошуп окуу. Мисалы дегенде, куптан намазын окуп аткан учуруңуз болсо, ага куптан намазынын фарзын окуйсуз дагы биринчи, эң негизги фарз, маанилүүсүн. Андан кийин куптан намазынын баштапкы казасына ниет кылдым деп туруп ниет кыласыз дагы. Анан казасын улап окуп кетесиз. Анан сүннөт окулат. Анан 3 рекет витр важип окулат. Сөзсүз түрдө витр важиптин да казасын окуш керек болот. Себеби дегенде витр важип бул бизге анын өкүмү бизге важип болот, окуш керек. Парздан кийинки эле турган амалдардын бири важип деген. Ошого сиздер сөзсүз түрдө важип амалдарды калтырбай аткарып, эгер ал калып калса, анын казасын өтүп берсеңиздер аябай сонун болот. Чубак устаздын айткан бир сонун сөзү бар. Эгер сен бирөөдөн 50 сом алып туруп, анын 20 сомун эле кайтарып, болду мен карызымдан кутулдум деп ойлойсуңбу деп чубак ажы айтат да, жок. Аны толук бериш керек. Мисалы 50 сом алдыңбы, 50 сом кайтарасын. 500 сом алдыңбы, 500 сом кайтарасын. Ошондой эле бул деле биздин Аллах Тааланын астындагы биздин карзыбыз болот намаз. Аны биз окуп беришибиз керек. Күнүмдүн күнүнө багымнатты багымнатка, пешинди пешинге кылып окуп беребиз. Эгер башкача форматында оптом кылып дагы окусаңыздар болот дагы. Мисалы, бир күндө багымнатка турганыңыздарда, мисалы 20 рекет багымнат окусаңыздар болот. Мен ушундай кылганмын. Бул аябай сонун иштейт. 20 рекет багымнаттан окусаңыздар дагы болот. Өтө мененки сүннөтү бар, анан фарзы бар. Фарздан кийин бир күн чыкканга чейинки убакыттын аралыгында сиздер каза багымнаттын казасын окуп алсаңыздар болот. Мисалы 2 рекеттен берип, 2-2ден 20 рекет кылып, иншалла бүт казасын ошентип акырындан оптом деп коет. Буну оптомдон бүтүрүп алсаңыздар дагы болот. Же болбосо күнүнө окусаңыздар дагы болот. Пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Аз болсо дагы бир күнүнө окулган жакшы. Намаздын 5 убак окулганы бул жакшы нерсе. Жана ошондой эле ага мурдагы каза кылып койгон намаздарыңыздарды кошо окусаңыздар, ага нур үстүнө нур болот иншалла. Андан кийинки бизде каза намаздарды дагы бир сонун бир лайфхактардын бири, бул каза намазды сиз көрүп турбасаңыз, күнүнө көзүңүздүн астына турбаса, аны сиз окубай таштап коесуз. Мисалы, Куранды дагы биз көзүбүздүн астына коюп коюшубуз керек. Биз күндө өтүп, ары өтүп, бери өткөндө көрө турган жерге коюшубуз керек. Ошондо гана биз Куранды жаттай алабыз, Куран окуй алабыз ошондо. Ал эми каза намазга келсек, каза намазынын атайын бир нерсе бланкасы жок да. Ал үчүн сиз өзүңүзгө ылайык бланка түзүп алсаңыз болот.
Мисалы дегенде күндө окулган канча каза намазыңыз болсо, мисалы 100 каза намазыңыз боло турган болсо, 100 клетка кылыңыз дагы күндө окуган сайын галочкаларды коюп, птичкаларды коюп кете бериңиз окуган сайын. 5 убакыт намаз толук окуганда гана коюңуз ону. Мисалы 5 убакыт намазды бүгүн толук окуп бүттүңүзбү, бир күндүк каза намазыңызды бүткөн болосуз. Экинчи күнү, эртеси күнү уже 2 күндүк каза намаз, бүрсү күнү уже 3 күндүк каза намазды окуп бүткөн болосуз. Асыр намазынын казасын окуй элексиз сиз, такыр ага жете элексиз да. Мисалы ошондой боло турган болсо, мисалы багымнат деп туруп, багымнаттын 20 рекет окусаңыз, багымнатка ошондой сызык чагып коесуз, ушул жерге чейин 20 рекет мен багымнатты окуганмын деп. Андан кийинки, мисалы пешинди биз 4 рекет окусаңыз, санайсыз дагы 1, 2, 3, 4 рекет мына окуганыңызды ошол жерге бир башка, андан сырткары башка түскө неме кылып койсоңуз болот, белгилеп койсоңуз болот. Ошону менен биз акырын-акырындан каза намаздардан кутула алабыз иншалла. Мисалы 5 убакыт намаздын казасын күнүнө 5-10 жолудан окугандар бар. Мисалы бир отуруп туруп 10 күндүк намазынын казасын жаап коюшат. Кээ бирлер ошондойлор да бар. Кээде 30 күндүк. Кээ бирлери болсо тахажжудка турганча эле окуп коюшат. Ошондой кылса дагы болот. Суроо берип сурашканда айтышкан, мисалы сүннөт намазынын ордуна каза намазды окуп турсак болобу деген сыяктуучу. Сүннөт намазды окубай эле каза намазды окуп турсак болобу деп суроо беришкен. Алымдар болсо буну болот деп жооп берген, бирок мен айтамын, бул болбойт. Мындай кылбай эле коюңуздар. Себеби дегенде сүннөт намаз бул өтө улуу намаздардын бири. Мисалы пешиндин сүннөтүн окубай койсоңуздар, бул болбой калат. Анын көрү мен каза окуйн деп. Пешин намазынын сүннөтүнө мен өзүм эсептеп көргөнмүн. 6 мүнөт гана убакыт кетет. Бир шашпай окуганыңыздарда. Бул стандартный убакыт. Бул шашылбай, орточо жай окуган мезгилде ошол 6 мүнөттүк убакытын адам кызганып, анын ордуна мен мурдакы казаларымды окуп коеюн деп ошондой окуп атат. Жок, андай кылбаңыздар сиздер. Таптакыр андай кылган туура эмес болуп эсептелет. Туура эмес. Себеби дегенде чоң үйү болсун, машинасы болсун, бул дүйнөдө алтын, күмүш, байлык ошол нерселерден дагы мынандай андан артык жакшы бийик турат деп атат. Багымдат намазынын 2 рекет сүннөтү артык турат деп атат. Эми фарзын элестетип көрө бериңиздер. Дагы бир хадис бар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ар бир окуган сүннөт намаздарга ар бир рекетине, мисалы багымдатта 2 рекет бар, ар бир рекетине өзүнчө пейиштен сиздерге чоң особняк үй курулат. Чоң үй. Ар бир рекетине. Багымдаттын 2 рекет сүннөтүн окудуңузбу, сизге уже пейиштен 2 үй Аллах Таала белек кылат. Пейиште сиздин үйүңүз турса, сиз башка жакта жүрбөйсүз деген сөз. Башка жак деген бул эми албетте тозок. Бул жакта пейиште особняк үйлөрүңүз турса, же болбосо курма дараңыз турса, пейиштен сизге орун берилип турган болсо, сиз башка тозок жакта сиз Аллах Таала сиздин денеңизди арам кылып коет. Ошого дегенде сүннөт намаздарды, сүннөт орозолорду, сүннөт нафил ибадаттарды калтырбаганга аракет кылыңыздар. Мен сиздерге бир сонун күчтүү нерсе айтамын, аны өмүр бою унутпай турган болосуздар. Сиздерге айтамын. Аллах Таала бул дүйнөгө бизди кап менен жөнөткөн. Мисалы мен бир адамга кап бердим дагы, ушуга толтуруп мага бриллианттарды алып кел дедим. Канча толо болсо мен ошого карап туруп эсептейм дагы, анан сени мен бир калган нерсеңе бир киргизем деп айттым, мисалы да. Капты алдыңыздар дагы, келдиңиздер. Бунун ичине только биз бриллианттарды гана салышыбыз керек. Бриллиант, алтындарды, баалуу нерселерди гана салышыбыз керек дедиңиз дагы сиз. Анын ичине алтын, бриллианттарды баардыгын толтуруп сиз алып бардыңыз. 5 убакыт намазды элестетиңиз, сиз бул чоң бриллианттар. Сүннөт намаз, нафил намаз, алар дагы мисалы элестетиңиз, башкача түстөгү өзүнчө бир баалуу таштар, баалуу кристаллдар мисалы элестетиңиз. Андан кийин Аллах Таала бизге буйрук берди, мисалы ошол чоң бир мындай неминде айтканда жакшы бир алмаздарды эле терип ушулга капка салсаң толот. Бирок билесиздер, бул капка эң чоң нерселерди мисалы салганда анын арасында бош орундуктар калып калат. Ошол бош орундуктарга толтуруу үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз сүннөт намаздарды окуйбуз, анан кичине орточураак формасында аны салабыз. Андан кийин майда таштар. Бирок алар дагы бриллианттар. Элестетиңиз, сизди бир бриллиант бир заводко бир алып кирип койду. Короче деди, сизге айтты, могу капты аласың дагы, каалашынча салып ал дагы, всё деди. Убакыт бүтөт, убакыт 60 мүнөт.
ошол убакыттан кийин все бүтүшүм керек деди. Сиз дароо ал жака кирдиңиз дагы дароо бардык алмаз, бриллианттарды, кристалларды бардыгын ошол капка салып атасыз сиз. Салып ошентип атасыз. Сиз болсо жок бул бриллиант мындай майда экен, жок бул бриллиант болсо мындай кичине мындай бул жака кыйшыйып калыптыр, бул кристаллга окшошураак экен. Анан бул чото мага жеңил болуп калат окшойт дебей сиз саласыз ошол жердечи. Карабай саласыз го, мынтип эч нерсени карабай. Эң чоңдорунан баштап көтөрүп келип саласыз биринчи. Андан кийин орточорактарын, андан кийин андан кичинерактарын, андан кийин аз майдаларын саласыз. Баягы капты толтуруп ошентип салып аласыз капкачы. Ошентип салмаксыз да сиз эгер дүйнөлүк бул нерсе болгондочу. А бул Аллах Тааланын астында, бул намаз, 5 убак намаз, парз ибадаттар, Аллах Тааланын астында бүткүл ибадаттар булар бриллианттар болуп эсептелет. 5 убак намаз өзгөчө. Ошого дегенде 5 убак намазды өз убагында окуганы аракет кылыңыздар. 5 убак намазды өз убагында окуганы аракет кылган адам бул билесиздер эми? Ал баягы алмаз келди, мынтип карап отурган адам сыяктуу болот да, окубайчы, же болбосо башка иш кылып, бул жакта алмаз турат, бул сонун алмаз турат, муну алыш керек. Антип карап, бул жакта ишин кылып, же нары басып, бери басып, же телефон чукап жүрөт. Аллах Таала берип койду, ал мынаны депчи. Ушуну намазды сага бердим, сен намазды ал дагы кабыңга сал да, менин астыма алып кел. Менин астыма сени уже срогуң, саатың бүткөндө все деймин. Менин астыма алып келип, пожалуйста, бейишиме кире бер деп. Бул дүйнө барабар равно сыноо дүйнө. Бул дүйнөдө Аллах Таала бизге тест берген дагы, экзамен кылып тест берген дагы, тесттин жоопторун кошуп берип койгон. Мен силерге каза намаз кантип окуш керек экенин мен силерге көргөзүп бердим, үйрөтүп бердим. Иншалла каза намазыңыздарды башынан баштап окуганга аракет кылыңыздар. Эгер жакшы түшүнбөй калсаңыздар, кайталап көрсөңүздөр болот. Себеби дегенде мындай кайталап анан илимди алат адам. Бир көргөндө эле илим жукпайт. Адамга эч качан жукпайт. Бир көргөндө бир илим алыш үчүн, дароо жаттап калыш үчүн бир имам Бухари болуш керек. Ошондуктан кээ бир маанилүү жерлерин кайталап кайра стопко коюп, угуп, жазып алып отуруңуздар. Иншалла буюрса биздин бул каза намаз тууралуу айтып бергеним силерге жакты деп ойлойм. Эгер жакса лайк басып коюңуздар. Иншалла кийинки видеолордон көрүшкөнчө биздин каналга каттап алыңыздар. Иншалла пайдалуу маалыматтарды чыгарып турабыз. Кийинки сабактарда биз 5 убак намазды, андан да сырткары хиджаб жөнүндө, динибиз жөнүндө дагы сонун пайдалуу маалыматтарды силерге беремин. Бул жөн гана пустой маалымат эмес, бул чоң илим, бул целый илим, чоң китеп. Китептердин негизинде, хадистердин негизинде гана сүйлөйбүз бардык нерсени. Ошого эгер илим алгыңыздар келе турган болсо, айымдар мындан нары дагы улантып, буюрса биздин каналыбыз менен бирге болуңуздар. Сиздин бир гана подпискаңыз менен болот. Иншалла Аллахым баарыңыздарды, кылган ибадаттарыңыздарды Аллахым кабыл кылсын. Буга чейинки жасаган мисалы жаман иштер боло турган болсо, күнөөлөр болсо, Аллахым аларды кечирсин. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Биздин буюрса кийинки видеолордон, кийинки илим сабактарыбыздан көрүшкөнчө баарыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.